Күздүн келгенине карабастан көп өзгөрүүлөр болуп атат. Жогору жактан көп энергиялар түшүп атат. Жарык энергиялар. Биз азыр бир доор жабылып, жаңы доор ачылып атат деген сөзгө баары деле көнүп калды окшойт. Анткени азыр бир цивилизация жабылып, жаңы цивилизация даярдалып атат. Ошондо биз ошол жаңы цивилизациянын мүчөлөрү десек деле болот. Анткени ошо түшүп аткан энергиялар аябай көп өзгөрүүлөрдү алып келип атат. Кандай? Адамдын азыр ар бир клеткасына чейин өзгөрүүлөр болуп атат. Тереңдикке кетти жумуштун баары. Анткени тереңдикте ар бир клеткада бүт маалымат, информация жазылып атат башкача. ДНК өзгөрүлүп атат. Анткени ошо болгон эски программалар жазылгандар бүт баары ошо азыр жокко кетирип атат. Эски программалар алынып, жаңы коддор киргизилип атат. Канчалык ошо жаңы коддорду кабыл алсак, канчалык ошол жаңы код менен жаңы түшүп аткан энергияларды кабыл алсак, ошончалык биздин жашообуз да өзгөрүлөт. Кандай болуп атат бул нерсе? Бул нерсе ар бир клетка жарыктык киргенден кийин адамдын ичинде болгон наразычылыктар, коркунучтар, кыжыр келгендер, бир нерсеге жактырбагандардын баары сыртка чыгып баштайт. Бул бир жагынан жакшы, анткени бул чыкпаса болбойт. Анткени бул сөзсүз чыгыш керек. Ошондо гана жаңы түшүп аткан энергияларды кабыл алганга биз даяр болобуз да. Ошон үчүн сыртка чыккан, кыжырланган, жини келгенин, начар мамиле кылганын бул эми баягы эски программанын чыгышы болуп атат. Ошого таң калбай эле бул жаңы цивилизация даярдалып атат деген белги менен астыга жылсак болот. Бул нерсеге таң калбаш керек. Анткени эгер жаныбызда бирөө кыжырланып жини келип атса, демек трансформация болуп атат деп эле тынч, эч кандай сынабай, эч кандай жаман тилек, жаман ой менен коштобой ошол мындай адамдарга жардам бергенге аракеттер болуш керек. Бирок укканга жардам бересиң же көргөнгө жардам бересиң. Эгер уккусу келбесе, көргүсү келбесе, өзүңдүн энергияңды кетиргенге кереги деле жокко. Ошол жаңы доор өзгөрүлүп атат. Бул ичинде караңгы, начар, төмөн нерселер чыкканга азыр ушундай процесстер аябай катуу болуп атат, перезапись болуп атат. Анткени магнитар, саманчынын жолу дейби, Млечный путь. Ошонун эң центрине болуп калды. Демек, сонастрой, башыбызда гиппокампта синее пятно деген нерсе бар болчу. Ошол нерсе менен сонастрой болуп атат. Демек, ааламдык программа менен биз алга жылганга сөзсүз ошол программалар аткарылат. Эгер ошондой нерсеге биз даяр болбосок, эгер ошондой энергия менен сонастрой боло албасак, анда тилекке каршы оор болуп, оорулуу болгонго аргасыз болуп калат. Демек, ошол жарыктык ар бир клеткага иштегенден кийин клетканын ичинде жазылган эски программалар бар болсо, коркунуч программалар бар болсо, ошол программаны жойгонго жарык, нурлар келип иштеп баштады. Ар бир минут сайын, секунд сайын ошо жогору жактан түшүп аткан энергиялар адамдын ичинде өзгөрүүлөрдү алып келип атат. Анткени адам эски доордо болгондо акыл менен иштеген. Эми болсо жаңы доорго өткөндө акыл менен деле болот, бирок акыл эмес, көбүнчө аң сезим менен иштеп кабыл алуу башталды.
Анан мындай нерсе, магниттар иштеп баштагандан кийин адамдын мээсинде бар болгон синий пятно, көк так десем болобу, ошол нерсе иштеп баштагандан кийин көкүрөк да иштеп баштады. Демек, көкүрөктөн чыккан ойлор, көкүрөктөн чыккан ниеттер, көкүрөктөн чыккан иштер ошол бүт баары бир сонастрой болуп, ошо алам менен бир байланыш болуп алга жылса болот. Демек, бул аябай катуу өзгөрүүлөр ошол нерсе менен алга жылып келип аткан, түшүп аткан энергияларды кабыл алып, ошол жаңы доор менен, жаңы энергиялар менен өтүп баштаса болот. Көп нерсе, абдан көп нерселер дагы өзгөрүүлөр болот, анткени акыл эс жоголуп атат. Ошондо эс жоголгон убакытта, какой-то бир секунда убакытта болобу же 1-2 секунданын ичиндеби бир жака кетип баратып унуп калсак, ошол убакта дагы трансформация болуп, ушундай иштер болуп иштелип атат. Ошон үчүн эчтекеден коркпой, баарына тынч болуп, баарын туура кабыл алып, туура эч кимди сынабай, эч кимге сын такпай ушул доорго өтүп кетсек болот. Мындай, бул физический өлүм сөзсүз эмес, бул баягы ыймандын жолу менен ыйман көкүрөк иштеп баштаган убакыт болуп келди. Ошол нерсеге өтүп кетишибиз керек.